Азыр сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген түрмөктөн Жусуп Абдырахмановдун күндөлүгү боюнча түзүлгөн баянды угасыздар. 4 январь 1931 жыл. Ванштейн өзүнө өзү өтө эле ишенип алган чал экен. Ал менин бир эле райондо отуруп алып, жалаңгана пахта даярдоо боюнча иштешимди каалайт. Ал мени менен бардыгына бийлиги бар башчыдай сүйлөштү. Аны өз ишин дурустап билип, менин ишиме кийлигишпөсүн айтып, кагып коюуга туура келди. Бул номер 1 чатак эле. Номер 2 чатак түтүмө түтүн кыдырып, алас келгенсип, мамлекеттин алдында милдетин так аткарып жаткан орто кедей чарбаларды дагы текшерүү жөнүндөгү маселеден чыкты. Кексе чал кыдыруу керек дейт. Мен каршымын. Мен анын саясий сокурлугун, солчулдугун күнөөлөдүм. Ал абдан капа болду. Чындыгында мен жалгыз эле ага каршы чыкканым жок. Мен Баума менен Зеленскийдин директиваларына каршы чыктым. Эмне кылыш керек? Өз иштерин так аткарып жаткан дыйкандардын калың катмары менен мамилени бузгандан көрө жетекчилер менен кармашуу керек. Январь 1931 жыл. Бул күндөрү кыйла кыштактарды кыдырып чыктым. Пахта дээрлик жок. Албетте, жаман көрүнүш. Эң эле кыйыны дыйкандар пахта өстүрүүнү өзүнө зарыл өндүрүш катары карабай, мамлекеттик мажбурлоо катары түшүнүп алышкандыгында болуп жатат. Колхоздорчу? Ооба, колхоздор бар, бирок аларды социалисттик типтеги чарба деп айтууга азыр болбойт. Бөтөн максаттагы жаттарга толуп кеткен. Тазалоо жогору жакта гана жүрүп жатпайбы? Орто кедейлер тобу эгер бир байды кууп чыгууга макулдук бериш керек болсо, аны жогору жактын көрсөтмөсү менен гана жасайт. Колхозчулардын мындай катмарында алардын таптык кызыкчылыктары жок кесе. Жут башталды. Пахтаны чогулта албай калсак, мал дагы болбойт. Ооба, ойлоно турган маселе көп. Биляев менен басмачылардын жанданышы жана аларды жок кылуунун жолдору жөнүндө сүйлөштүм. Алар бар жерлерге кыргыз дивизионунун кызыл аскерлеринин карапайым кийинишип жөнөтүүнүн жолдорун иштеп чыгууну тапшырдым. Кызыл аскерлерге улуттук кийим кийгизип, аларды басмачылар катары көргөзүп, чек арада алар менен курдурмөт колдонуу менен жалган согуш ачып, ошонун натыйжасында биздин кишилерди чек арадан ары өткөрүп жибериш керек. Бул чек аранын ар жагында жаткан басмачыларды жок кылуунун негизги жолу. Биз басмачылардын дагы жаңы топторун пайда болбойт деп кес айта алабызбы? Жок. Өзгөн районундагы Покровка айылында отурам. Бул айылдын тегерегиндеги 3 айылдык кеңешке 13 кыргыз кыштактары бириккен. Бул айылдардын биринде дагы мектеп, кыргыз сооданын же керек жарак кооперациясынын дүкөнү жок. 1 литр керосин алыш үчүн кыргыз 20 чакырым басып Покровкага келет. Ал жерде кезеги жеткенче 2 күн күтөт. Кооперативдик буйрукчулар кыргыздан пахта жана дан өткөргөндүгү жөнүндө орус тилиндеги справканы талап кылышат. Эгер справка кыргызча жазылса, ал жарабайт. Кыргызстанда кыргыз тилиндеги справка жараксыз. Чоң мааниге ээ кичинекей далил. Мындай абийирсиздик менен күрөшкөн эч жан жок. Жергиликтүү кадрлар алсыз, кудуретсиз. А европалык кызматчылардын муну менен иштери жок. Алар көбүнчө жергиликтүү улутчулдарды издешет. А улуу орустук шовинизмди көрүшпөйт. Ушул күндөрү отставкага кетүүгө мезгил жеткенби деп көп ойлондум. Жеткен окшойт. 8 январь 1931 жыл. Өзгөн түндүк менен түштүктүн өзөгүндөй сезилет. Түндүктөгү алардын таза кандуу кыргыздар экендиги, түштүктөгү өзбектердин тиричилик салттарынын катуу таасири. Өзгөн басмачылыктын ордосу, азыркы кырдаалдагы басмачылардын башчыларынын мекени. Өзгөн Кыргызстандын кичинекей күзгүсү. Өзгөн жаңы басмачылыктын ордосу болушу дагы мүмкүн. Өзгөндүн муну ушундай өзгөчөлүктөрү бизден зор көңүл бурууну талап кылат. Чарбачылыктагы жана маданий тейлөөдө
Kadrlar менен бекимдөөдө бул райондо эмне иштер аткарылды? Эч нерсе. Жыңайлак мектеп окуучулары, мүңкүрөгөн жарды дыйкандар, орду жок жумушчулар, улуттук азчылыктын чечилбеген маселелери, советтик, чарбалык жана кооперативдик аппараттардын боору таш атка минерлеринин кыйноосу, пакта издейбиз деп сөгүлгөн жууркандар, жаздыктар жана башка. Абал абдан кыйын. Бирок бул кыйынчылыкты сезген эч ким жок. Биздин бүгүнкү бул түркөйлүгүбүз үчүн эртең адамдардын өмүрүнө забын болуп жүрбөйлү. Кыргызстан жөнүндө, анын айрым райондору, алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө канчалык аз билебиз. Ошол аз билгендердин арасында Кыргызстанды жатка билем деп эсептеген ушул саптардын автору дагы бар. Өзүң жетекчилигинде турган республиканы толук билбегениңди сезүү кандай өкүнүчтүү. Отставкага кетүү жөнүндөгү ой мээримди тынымсыз көзөп турат. Билбей туруп башкаруу уят. Бул баарына түшүнүктүү. Эч ким менен алмаштыргыс өзүмдүн жалгыз досумдун пикирин билгим келет. Ооба, турмуш деген ой менен далилдердин табышмагы. Эл жазга даярданууда. Мен болсо дайын дареги жок бактыларды чогулта албай бул жерде олтурам. Бул абийирсиздик эмеспи? Мен кимди алдап жатам? Жана жетекчимин дегендер кимдерди алдап жатышат? Январь, Жалал Абад. Кызык. Кадрлары көп башка райондорго караганда жазгы себүүгө өзгөндүктөр жакшы даярданышыптыр. Пакта себүүгө өзгөчө маани берилиптир. Бул пактачылыкты жакшы билген райондогу жалгыз агрономдун иши болуш керек. Аны да жакында келесиолук менен 1 жылга кара жумушка зордоп кесип жиберишпедиби? Райондогуларга соттун чечимин жокко чыгарууга жетишкиле дедим. Райондук кызматкерлерди пактаны жаман чогултуп жатышкандыктары үчүн уруштум. Байкуш райончулар. Алар менин урушканымды чындап кабылдашып, өздөрүндө дегеле жок күнөөлөрүн моюндарына алышты. Аларды аяйм, өзүмдү көрөйүн деген көзүм жок. Жалал Абадда мага менин бригадам 1% пакта чогултпаптыр деп айтышты. Бригадада Жалал Абад боюнча чогултулган, менин түштүк боюнча 1,5% чогултушту. Эл бригаданын татыктуу кызматы бул эмес. Эл арасында эң чоң ишти жайылткандыгында экендигин түшүнүшпөйт. Башкаруучулук башаламандыктын тушунда бул эмне жетишкендик эмеспи? Мен эмне пактаны көп чогулта албасымды билген жок белем. Билгем, эч ким унчук албай турганда Зеленскийге дагы айткам. Биз жерлерде үндөбөс баш ийүүчүлөрдү тарбиялап жаткан жокпузбу деп корком. СССРдин жер комиссариятынын жазгы айдоо аянттарынын көлөмү жөнүндөгү буйругун окудум. Биз үчүн алар пландаштырат. Жоопту биз беребиз. Кагановичтин Москвалык активдеги борбордук комитеттин декабрь пленумунун жыйынтыгы боюнча докладын окудум. Саясаттын бул актеру өзүн партиянын жол башчысымын деп ойлойт окшойт. Молотовду мактоо эки жүздүүлүк. Бирок Молотов менен Кагановичтин ортосундагы мамилени билбегендер ишенет да. Тилекке каршы биздин учурубузда партия тактайт, бирок эч нерсе чечпей калды. Иш аскердегидей жолго коюлган. Штаб чечет, армия аткарат. Январь 1931 жыл, Жалал Абад. Азыркы болуп жаткан окуялардан менин башым такыр айланып калды окшойт. Ар бир аткарган ишим ынанымдуу так, а менин күндөлүгүмүн маани маңызы күмөндүүлүккө толтура. Эмне үчүн жооп табуу кыйын. Мүмкүн партиянын жана анын жетекчилеринин тандап алган ишенимдүү багыты жерлерде так аткарылбай жаткандыгы болуп жүрбөсүн. Мүмкүн капитализмден социализмге өткөл кырдаалды түшүнүүгө мен өсүп жете электирмин. Менимче эки себеп тең туура эмес. Жөн гана мени курчап турган чөйрөнүн таасири башкарып турат. Ал чөйрө биздик эмес, пролетардык эмес. Менин күндөлүгүмдөгү толтура кыштактын күңүрт турмушу дагы ушундан болуш керек. Социализмдин ийгиликтери кайда? Ал бар да, болгондо дагы абдан чоң да. Биздин жумушчу табынын социализм үчүн болгон баатырдык күрөшү кайда? Жумушчу табы күрөшмөк гана турсун, жеңип жатпайбы?
Мен өзүмдүн күндөлүгүмдүн айрым жерлерин окуп алып, өзүмдүн жазгандарымдан төбө чачым тик турду. Бул жумушчу табына, партияга, анын жетекчилерине жана өзүмө карата айтылган чагымдар экен. Мүмкүн күндөлүккө жазылгандар күнүмдүк турмуштун таасирин дароо туюп, тигил же бул окуялар дароо жазылып, өзүмдүн аң сезимимдин калыс отунан өтпөгөндүктөндүр. Маргайтис мага жазында басмачылардын кол салышы күтүлөт деди. Ал муну биздин туура эмес саясат жүргүзүп жаткандыгыбыз менен түшүндүрөт. Албетте жаңылыштык. Басмачылар келиши да мүмкүн, бирок бул биздин туура эмес саясат жүргүзүп жаткандыгыбыздан эмес, биздин кулактарды тап катарында жоюу үчүн күрөшүп жаткандыгыбыздын натыйжасы. Бир дагы тап күрөшсүз жок болбойт. Эмге кат жөнөттүм. Ага кандай суктанам? 11 январь 1931 жыл Көкжаңгак. Көкжаңгак көмүр казылышында болдум. Мен өнөр жайдын бул тармагын иштин жүрүшүндө биринчи рет көрүшөм. Шахтерлор өтө жаш, бирок алардын күчү сезилип турат. Шахтерлордун тешилеринин ар бир шилтеми социализмдин жегишинин жандыргандай угулат. Гилейген кыртыштарды ишенимдүү уратып жаткан бул жигиттерди карап туруп, биздин жеңерибизге ишенич артат. Шахтерлордун тешилеринин үнү эркин эмгектин маршындай сезилет. Жаш шахтерлор менен аңгемелештим. Алардын көпчүлүгү окуу жазууну эске алсак сабатсыз, бирок алар бир нерседен өтө сабаттуу. Алар өзү үчүн, социализмдин жеңиши үчүн иштеп жаткандыктарын билишет. Майланышып капкара болгон жүлжүгүй көз буларды көргөндө абдан кубандым. Алар бул жерге сoko тартып жүрүп, мал багып жүрүп, тоолуу Кыргызстандын мейкиндиктеринен келишкен. Өзгөчө 18 жаштагы улан жакты. Ал мага өзүнүн келечектеги максатын айтып берди. Ал мындай экен: уратуучу болуу, кат сабатсыздыктын жоюу, ФЗУга өтүү, анан Тоо академиясынан окуп, инженер болуп чыгуу. Андан кийинчи деген менин суроомо, бул жерге башкы инженер болуп кайрылып келсем деп жооп берди. Ал башкы инженер болобу билбейм, бирок андан эң мыкты социализмдин куруучусу чыгаарына толук ишенем. Көмүр казууда 200дөй кыргыздар иштейт экен. Аларды тейлөө начар абалда, жаткан жерлери муздак. Биринчи сменде иштешет. Эртең менен жумушка чайды ичпей кетишет. Аларга тамакты чочконун эти салынган жалпы казанга бышырып беришет. Өнөр жай товарлары аларга эң акырында берилет. Сапаты дагы начар. Бул жөндө мага Назар Халмуратов деген шахтер айтып берди. Анын айткандарынын чын экендигине ячейканын катчысы дагы кошулду. Администрация жана Рутком сыягы улуу улуттук интернационализм саясатын жүргүзүшөт окшойт. Ушундай жерде социализмдин чыныгы жоокерлери, коммунисттик интернационализмдин күрөшүүчүлөрү өсүп жатат. Аларга тоскоол болгусу келгендерди колго чабыш керек. Сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген түрмөктөн Жусуп Абдырахмановдун күндөлүгү боюнча түзүлгөн баянды уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.